Оштогы чиновниктер губернатор сүйлөп жаткандай эле уктап жаткан сүрөттөрү интернетке тарады. Эскерте кетсек, бүгүн Ош шаарында президент Жээнбеков санариптештирүү боюнча атайын жарым саатка жакын сөз сүйлөгөн. Мына ошол жыйында уктап жаткан же көздөрү жумулуп отурган бир катар чиновниктердин сүрөттөрү тарады. Ушул нерсе уятта. Президент катышкан иш-чарада чиновниктер уктап калышыптыр. Баткендин жаңы болгон губернатору түнү күнү чек ара кайтарып жүрүп катуу чарчаганго. Өлкө башчыбыз санариптештирүү ишин тездетели деп күйүп-пышып жатса, булар аны уккандын ордуна уктап жатышат. Уктап эле жүрө берсек качан өнүгөбүз? Не дейбиз? Жакшы эс алгыла. Түндүк Кореянын ички иштер министри бир иш-чарада уктап калып атылып кеткен. Президент мындан кийинки иш-чараларга Гүлзат Мамытбекти ээрчитип алыш керек экен деген жана ушул сыяктуу сын пикирлер жазылууда.